Sanagandı bile bilеңер. Өлкөлөрдүн география боюнча жайгашкан жерлерин билет билеңер. Дүйнөнү бизге таныткан, жазганды үйрөткөн, окуганды үйрөткөн, эсеп санаганды үйрөткөн бизге бул биздин мугалимдерибиз жана эжекелерибиз. Туурабы? Келечекте кээ бирөөлөрүңөр өтө күчтүү доктурлардан болосуңар, кээ бириң өтө күчтүү мыкты инженерлерден болуп, өлкөбүзгө жолдорду, чоң курулуштарды курасыңар. Кээ бирөөлөр өтө күчтүү чоң деңгээлдеги соодагерлер болот. Кыскасы түрдүү кесип ээлери болосуңар. Ошол билимиңердин негизин, түп тамырын коюп берген бул мектептеги биздин мугалим жана эжекелер. Туурабы, туура эмеспи? Күндө эртең менен мектепке келишет, үйдөгү жумуштарын, балдарын баарын калтырып мектепке келет. Эмнеге? Элдин балдарына илим, билим берүү үчүн. 10 жылдап, 20 жылдап кээ бир эжекелер, агайлар 30-40 жыл кызмат кылышат. Кээ бир мугалимдер бирөөлөрдү окуткан, анан алар үйлөнүп, балалуу болуп, алардын балдарын да окуткан мугалимдер бар да. Демек, силердин ата-энеңерди да окуткан, анан силерди да окутуп жатат. Демек, ушунчалык көп жыл мектепте сабак берип, кызмат кылып келатышат. Эми карагыла, бир тамга тааныбайт элек, бир санды билбейт элек, бизге ошол биздин деңгээлге түшүп, 2 алма, анан досуңдагы 2 алма, экөөсүн кошсо канча болот? 4 алма болот. Анан деп жатып бизге биздин деңгээлге түшүп, жаш балдардай болуп бизге сабакты түшүндүрүп, санаганды түшүндүрүп, тарыхты бизге окутуп түшүндүргөн, жазганда өтө кыйшык жазсак дагы, туура эмес жазсак дагы ошонун баарына чыдап, кооз туура жазганды үйрөткөн агай эжекелерибизге дагы биз сый урмат көрсөтүп, алардын айтканын дагы аткарып, алардын дагы жасаган жакшылыгын жүрөктөрүбүздө тутушубуз керек. Келечекте канчалык чоң адам болсоң дагы, ошонун баарынын биринчи пайдубалын, биринчи эмгекти ошол мугалимдер жасаган. Эгер мугалимди айтканын кылып, сабакта адептүү болуп, мектепте үлгүлүү жигиттерден боло турган болсоңор, мугалим эжекейлер силерди жүрөгүнөн жакшы көрөт. Анысыз деле жакшы көрөт. Эжекелер, мугалимдер силерди жакшы көрбөсө окутпайт эле. Күчтүү, мыкты математиктерден, өтө күчтүү тарыхчылардан, өтө күчтүү физик, химик болуп чыгасыңар да. Эгер тынчын алып, мугалим эжекелерди капа кылып, кичине эле урушуп койсо ата-энеңерге айтып берип, капа кылган болсоңор, душмандашып албайт силер мененчи. Жек көрүп, тым эле каргап салып андай кылбайт. Болгону жүрөгүн оорутуп, ренжиткениңер үчүн жакшы окуу, пайдалуу окуу болбойт да. Ошондуктан баарыңар келечекте ийгиликти каалайсыңар. Туурабы? Ким каалайт мен жумушум жүрүшпөсүн, соодам жүрүшпөсүн? Ар бир акылдуу инсан келечегинин кенен болуусун каалайт. Бирок ошол эмне менен болот? Ошол адеп, ахлак, сый, урмат, кадыр, барк, кызмат менен болот. Мектепте сенин сүрөтүң турса, үлгүлүү окуучу деп, 1-класстан эле, 5-6 класста дагы, 8, 9, 10, 11 класста дагы ата-энең мектепке барып калса, же көрүп калгандар ата-энеңе айтса, канчалык кубаныч болот.
эжеке мугалимдер баарыңардын сүрөтүңөрдү ошол жерге илип койгонго даяр болгону баарыңар ошондой үлгүлүү болгула да. Мектепте ойной турган убакыт дагы бар, ойной турган орун дагы бар. Туурабы? Спорт зал бар ар бир мектепте, алхамдулилла. Өзгөчө азыркы учурда, акыркы жылдары ар бир мектепке футбол ойной турган жер, спорт менен алекти машыга турган жерлер бүт мектептерде курулган. Ошол жерде спортту да ойнойлу. Футболбу, ушундай сонун футбол ойно. Эмне Роналдо асмандан түштү беле? Роналдо менен сенин не айырмаң бар? Эмне айырма бар? Болгон ал эмне кылган? Ал башка нерсеге кызыкпай, телефонго же башка бир бекер жатып уктап алганга, жалкоолукка берилбей, балким ошол футболго өтө кызыгып, көп машыккандан эмне болду? Дүйнөдөгү эң мыкты оюнчу болду. А сен ошондой болгонго тоскоол эмне? Ар бирибиз дүйнөдөгү, Кыргызстанда эле эмес, дүйнөдөгү эң мыкты оюнчу, дүйнөдөгү эң мыкты математик, дүйнөдөгү эң мыкты физик болгонго тоскоол барбы силерге? Жок да. Эмнеге болбойсуңар? Келечекте силерден эле эң күчтүү доктурлар болуп, башка өлкөлөрдөн келип сенден даарылана турган болсо элдер, бул канчалык чоң кызмат, канчалык чоң сыймык? Аллах Таала ар бириңерге ушундай жөндөм берген, кызыккан нерсеге өтө көп вакыт ажыратсаң, башка тоскоол боло турган нерселерге вакыт ажыратпай, ошол окууга толук көңүл бурчу болсоң, кайсыл жерге дүйнөлүк деңгээлдеги доктурлар, академиктер, профессорлор, инженерлер жеткен болсо, сен дагы ошол жерге жете аласың. Эмне дүйнөдө 830 метрлик курулуш курган болсо, сен дагы кур инженер болуп. Сен дагы ошондой инженер бол. Эмне тоскоол бар? Жок. Адам баласына Аллах бул жөндөмдү берген. Ошондуктан мектеп бул жөн эле вакыт өткөрө турган жер эмес. Ата-энелерибиз таң эртең бизди ойготуп, чай ичирип, кийимибизди кийгизип мектепке жөнөтөт. Эми биз үчүн ата-энебиз эң кымбат вактыбызды бөлүп, баргыла балдарым, жакшы окугула деп, жаңы кийимдерди алып берип, спорт үчүн, физкультура үчүн жаңы бут кийимдерди алып берип, эмне десеңер ошон баарын жасап берип жатса, мугалимдер кыш болсун, жаз болсун, үйүн таштап келип мектепте силерге сабак берип жатса, силер аракет кылбасаңар, анда ата-энеңердин эмгеги дагы, мугалимдердин эмгеги дагы эмне болот? Текке кетет, бекер болот. Аларго өз милдеттин аткаргандыгына сыйлыгын дагы алат, сыйын дагы алат. Бирок болгону пайда болбойт да, ишке ашпайт. Мамлекет канча сонун мектептерди куруп берип жатат. Ар бир айылда жада калса, шаарларда кандай сонун мектептер курулуп жатат? Курулуп жатабы? Силер жакта дагы мен канча жерде көрдүм. Жаңы мектептер, заманбап мектептер. Окуйлу эми кичине. Кичине окуйлу. Кара, мектепте жакшы окуган бала эртең университетте да жакшы окуйт, медреседе да жакшы окуйт, бүт жерде жакшы окуйт. Мектепте окубаса, анда пайдасы жок. Оксфордко алып кирип кой ал адамды, окубайт. Мектепте бир болот мугалимдердин айтканын жасап оку. Экинчиси, мугалимдерден сырткары ким бар мектепте? Биз менен чогуу окуган классташтар бар. Классташтардын ичинен эми албетте ушундай болот. Кээ бирөөлөр алсызыраак, кээ бирөөлөр күчтүүрөөк. Күчтүүрөөк алсызга эмне кылыш керек? Көмөк көрсөтүп жардам бериш керек. Аллах Таала сыноо үчүн сени күчтүүрөөк кылып жаратты, аны кичине алсыз кылды. Бою кичирээк, өзү алсызыраак. Сени ал алсызды минип алсын үчүн эмес,
аны сабап, анын нанын тартып алсын үчүн эмес, ошого көмөк көрсөтүп, жардамдашсын үчүн. Билесиңби эмнеге? Кайсыл адам алсыздарга жардам берсе, Аллах ал адамга жардам берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисте айткан. Кара, кулак төшөп, көңүл буруп уккыла. Иннама тунсаруна ва турзакуна бидуафаикум. Бул хадис. Силерге Алланын жардамы болот, жана Аллах Таала силерге берекелүү ырыскы берет, эң алсыздардын себебинен дейт. Алсыздарга жардам берген себептен, алсыздарга колдоо көрсөткөн себептен Аллах барыңарга жардам жана рызкы берет дейт. Күч берсе Аллах Таала бирөөгө, бирөөнү уруш үчүн күч берген эмес эч качан. Пайгамбарыбыз билесиңерби канча күчтүү эле? Канча күчтүү эле пайгамбарыбыз? Пайгамбарыбыз ушунчалык күчтүү эле, ошол доордо бир күрөшкө тойбогон бир адам бар эле. Азыр мисалы күрөшкө чыкканда бир күрөшчү улам уда эс албай канча адам менен күрөшө алат? 5 адам менен дейли, 10 адам менен дейли, 20 адам менен күрөшө алабы? Күрөшө албайт. Пайгамбарыбыздын доорунда бир адам бар эле, эс албай туруп 1000 киши менен күрөшө алат эле да. Эс албай. Ошол адам мусулман эмес эле. Анан элдер пайгамбарыбыз тууралуу айтканда айтты: "Мени менен күрөшүп көрсүн, эгер мени жеңе алса, анда мен мусулман болом. Себеби мени жеңе ала турган адам жок" dedi. Мени жеңсе пайгамбар болот dedi. Пайгамбарыбызга кабар жетти. Анан бир жолу ошол жака түшүп калганда, анан барып кармашты. Белине кармашып, жанакы 1000 киши менен уда күрөшө алган адамды оңой эле жеңип алды, кыйналбай эле. Эми жыгылган күрөшкө тойбойт болуп, кайра турбайты жок башынан. Экинчи жолу дагы кайра жанакыны көтөрүп жерге койду. Дароо иман келтирди, айтты: "Мени жеңе ала турган күч адам затында жок" dedi. Пайгамбарда гана мындай күч болот dedi. Аллах күчтү берсе, пайгамбарыбызга берген. Бирок өмүрүндө бир адамды дагы сабаган жок, айбанды дагы сабаган жок пайгамбарыбыз. Бир адамды өмүрүндө сабаган эмес, бир айбанды дагы сабаган эмес. Балким айткан: "Адамды, айбанды сабагандарды тыйган." Эми Аллах сага күч берсе, ал күч менен кызмат кыл, ата-энеңе жардам бер, алсыздарга көмөк көрсөт. Бирок аны менен бирөөлөргө зулумдук кылсаң эмне болот билесиңби? Аллах күчтү алып коет, анан ооруп жүрө берет да адам. Ошого чогуу окуган алсыздарга зулумдук кылбаш керек. Мектепте, класста жакшы окуган балдарды ээрчиш керек. Жакшы окуган балдарды, ошолорду ээрчиш керек. Ошолорго жанашыш керек. Кыргызда сонун макал бар: жакшыга жанаш, жамандан адаш. Адаш дегени жамандын алдына барба, жанына жүрбө. Мектепте мугалимдер кимди мактаса, кайсыл бала дайыма 5 алса, ошол баланын менен достошуп, ошонун жанында жүргөнгө аракет кылыш керек. Себеби жакшынын берекети жамандын кесепети тиет. Биз эгер жакшы менен жанашсак, ата-энебизге алкыш алып келебиз. Биздин дагы окуубуз не болот? Жакшы болот. Ал эми эгер бекерчиге дос болуп алсак, мектепке жөн эле каттап 11 жыл убактыбыз текке кетсе, бул ысырап болот. Бул убакыт үчүн жооп бериш керек болот. Ошондуктан бул кезде, бул жаш, силердин азыр жашыңар бар го, алтын менен баалай турган курак бул. Эч качан кайтып келбей турган курак. Өзү деги эле өткөн өмүр кайтып келбейт, бирок силердики эң кымбат доор. Эң кымбат. Каяка өзүңөрдү, кайсыл тарапка өзүңөрдү бурсаңар, ошол жака кетесиңер. Оңолу, оңолосуң. Түздөлөсүң. Ошого мектептеги мугалимдер жамандыкка үгүттөйбү силерди? Эч качан. Айтабы, алсыздарды сабагыла, уурулук кылгыла дейби? Жок, тескерисинче эмне дейт? Адептүү болгула, жолдо жашы чоң аксакалдарга салам айткыла, алсыздарга жардам бергиле, ата-энеңердин айтканын уккула, мекенди сүйгүлө.
жакшы нерселерди айтат, жакшылыкка чакырышат. Ошондуктан мектепте тополоң балдардан болбой, ай сайын эле диневникке, күндөлүккө ата энеңизди мектепке бир келип кетиңиз, балаңыздын адеп акылагы жакшы эмес деп жазып берген, ушул силерге жагабы ушул? Кимге жагат? Ай сайын мугалим жазып берсе, балаңыз адеп акылагы бузук, балаңыз мектептин терезесин сындырды, балаңыз бир бала менен урушту, мектепке бир келип кетиңиз. Бул жагабы? Жакпайбы? Демек андай иш кылбайлы да. Бизге күндөлүккө 5 коюп, плюс менен коюп, астына кызыл менен эмес, жашыл менен жаза турган болсун. Агай эжекелер ата энебизге, балаңыз үлгүлүү. Ушундай баланы тарбиялаганыңыз үчүн сиздерге рахмат деген жазуулар келсе, ата энеңер сүйүнөт. Мектептен 5 алып келсеңер, ата энеңер сүйүнөт. Балабызды мектепке берип, жакшы болуп тур. Мектептин жаманы болбойт. Окуучу жакшы болбосо, анан мектепке да сөз тиет да. Ошондуктан эми мектеп бизге ушунча кызмат кылса, анан биз мектепке сөз тийгизсек, 2 бала урушуп кетип, Алла сактасын бирөөсүн колу жабыркаса, эмне болот? Эртең жаңылыкка чыгасың, анан эмне болот? Сенин мектебиң жаманаттуу болот да. Бул туура эмес. Ушунчалык эмгекти текке кетирип, бир мектепке жаман сөз, дак тийгизүү бул жакшы эмес бул. Тескерисинче сен ушундай окугунуң сенин себебиңден, сен барып туруп жарыштарга катышып, олимпиадаларга катышып, жакшы орундарга ээ болуп келсең, баланча номер мектеп окуучусу мына 1-нчи орунду алды, 2-нчи орунду алды десе, сенин мектебиңдин даражасы, наамы не болот? Бийик болот. Эжеке мугалимдер баары сага эмне берет? Алкыш берет, баталарын берет, ыраазы болушат. Ошентип үлгүлүү окуучулардан болуш керек. Силер бириңер дагы 1-нчи класста эмессиңер. Эң арты 6-нчы класстасыңар, туурабы? 6, 7, 8, 9, 10, 11-нчи класс. Эми бул класстагы балдар, бул класстагы жигиттер эми тополоң кыла турган, силерди таяк менен сабай турган, силерди кайра эле уруша турган кезден, ал жаштан өткөнсүңөр. Жакшы атка бир камчы деген не дегени? Жакшы атка бир камчы дегени бир жолу айтса жакшы адамга болду. Класста тополоң кылбагыла, класста бири-бириңер менен урушпагыла. Эжекей бир жолу айтты, мугалим бир жолу айтты, ошол жетет. Ал эми жаман атка 1000 камчы дегендей, жакшы эмес адамга күндө айтса дагы ал эмне угат дагы кайра эле ошол. Ошондуктан өзүбүз окуган жерлерибизди айылда окуйлу, шаарда окуйлу, лицейлерде окуйлу, кайсыл окуу жайда окуйлу, үлгүлүү балдардан бололу. Үлгүлүү бала бирөө болбойт. Үлгүлүү бала жакшы окуган эле бала болот, жакшы жүргөн эле бала болот. Бул спорт эмес. Спортто бир адам 1-нчи орунду алышы мүмкүн, бирок мектепте баарыңар 1-нчи орунду алышыңар мүмкүн. Баарыңар 5 менен окушуңар мүмкүн. Болгону ниет керек. Ушундай ниет кылсаңар болду, мен бүгүндөн баштап 2 албайм, 3 дагы албайм. Мен 4 макул, кээде, бирок жалаң 5 менен окуймун деп бел байлап ниет кылсаң, Аллах сага жардам берет. Андай ниет жок болсо, Аллах Таала мeh деп туруп берип койбойт да сага. Окуган жок да, ошон үчүн экзамендерде эмне кылат? Анан оруп калат, экзаменге катышпайт. Же болбосо барып туруп эжекелерге, мугалимдерге жалынат, мен өткөр. Кантип өткөрүп коет сени? Мектепте жакшы окубай, макул эртең доктор болдуң, бирөөдү өлтүрүп коесуң сен. Макул эртең инженер болдуң жакшы окубай, сен курган үйлөр курап каласачы? Сен курган жолдор бузулуп калсачы? Элдин алкышын эмес, элдин каргышын аласың го анда. Ошондуктан мектепте үлгүлүү окуучулардан болушубуз керек. Себеби биз мусулманбыз. Бардыгыңар Куран окуган, бардыгыңар намаз окуган, Аллахты тааныган жигиттерсиңер. Силерге жарашпайт
ата-энеңерге мектептен эскертүү кат алып келүү. Силерге жарашпайт, директордун бөлмөсүнө кайра чакырса силерди. Силерге жарашпайт, эжекей силерди сабактан кууп салса, тополон кылганыңар үчүн. Ошондуктан ар бириңер бирөөдүн мээнетин, эмгегин баалайлы дедик го. Ошол эмгегин баалоо биринчи сабакта айттык, ата-эне бизге эң көп жакшылык кылган бул дүйнөдө. Андан кийинки орунда биздин окуубузга мектепте бизге эмгек кылган, мээнет кылган мектеп мугалимдери, жада калса кышында бизди жылуу бөлмөлөрдө отурсун деп от калап берет го бир адам. Ошонун дагы жакшылыгы. Ага дагы ыраазычылык билдириш керек. Биз окуган мектептер таптаза. Аларды бир адамдар, бир эжелер күндө канча жолу жууп турушат. Силерге баары бир да, көчөгө чыгасыңар, кайра кирсеңер 500 адам. Коридор эмне болуп калат? Сарай болуп калат да, малкана болуп калат, туурабы? Ошон үчүн бирөөдүн эмгегин баалап, ал жерде тазалаган эжелердин эмгегин баалап, кадырлап, аларга да кээде ыраазычылык билдирип, колдон келсе бир белектерди берсек эмне болот? Сүйүнүп ыраазы болот. Ошого айтайын дегеним, кайсыл жер болсун, жакшы окууга, жакшы болууга аракет кылган адамды Аллах да жакшы көрөт, эл дагы жакшы көрөт. Мен силерге бир суроо берем. Күчү көп адамды эмне деп айтасыңар? Күчтүү, туурабы? Акчасы көп адамды эмне деп айтасыңар? Бай. Билими көп адамды эмне деп айтасыңар? Акылдуу, профессор, билими көп. Эми чоң бир бийликте отурган адамды эмне дейсиңер? Би, башчы, хан, макул. Эми бир суроо. Кандай адамды жакшы деп айтасыңар? Адеп аклагы жакшы. Динди түшүнгөн адам, бардыгына көмөктөшкөн, адептүү адам, берешен, адеп аклагы жакшы, имандуу, урматтуу, жүрөгү таза, жакшы окуган, илимдүү, кичипейил, сабырдуу, апаны, ата-энесин уккан, бул жактан айткыла. Чыдамдуу, урматтуу. Айт. Урматтуу. Сен айт сен. Үлгүлүү, кичипейил, жардам берген, имандуу, жаман нерселерден алыс болгон. Кара, азыр силер бардыгыңар туп-туура айттыңар. Акчасы көптү бай дейбиз, күчү көптү баатыр дейбиз, илим билими көптү профессор дейбиз. Бирок кимди жакшы адам дейбиз? Элге пайдасы тийгенди жакшы адам дейбиз. Акчасы болсун болбосун, күчү болсун болбосун, бирок зыян тийбейт эч кимге. Мектепте мугалимдерге, эжекелерге зыян бербейт, бирге окугандарга зыян бербейт, көчөдө адамдарга зыян бербейт, үйдө ата-энесине зыян бербейт. Ушундай адамды эмне дейт? Жакшы адам. Эми ошону азыр өзүңөр айттыңар. Имандуу, адептүү, ахлактуу, үлгүлүү, сабырдуу. Ошондой адамдардан болууга аракет кылыш керек. Кана суроо, ким аракет жасайт жакшы жигит болгонго? Ниетиңер бекемби? Аллах Таалам барыңарды ниетиңерге жеткизсин. Амин.